Muhsin Kudusevich, Tokoy Tajriba Stansiyasi, azırkı Tokoy İnstitutu, Uluttuk Bilimler Akademiyası'nın aslındağı kanday işler жүрүп атасыздар? Азыркы ушул учурда эмне иш менен алектенип атасыздар? Рахмат, биздин Токой илимий өндүрүш Токой борбору азыркы күндө мурдагыдай эле токойлордун абалын, аларды сактоо, аларды көбөйтүү ыкмалары менен алектенет. Ошол эле кезде азыр эң көбөйлүү маселе болуп азыр климаттын өзгөрүшү болуп атат. Ошо климаттын өзгөрүшү менен токойлордун абалы кандай өзгөрөт, алардын башка тармактарга, башка айлай чөйрөнүн экосистемаларына кандай таасир тийгизет, коомчулук кандай терс таасири болушу мүмкүн деген илимий изилдемелерди алып келет. Себеби дегенде Токой экосистемалары мындай, балким жаңылышпайм болуш керек, мындай эң маанилүү экосистемалардын бири деп эсептесек болот. Себеби дегенде ичинде көптөгөн биологиялык түрдүүлүктөрдүн түрлөрү жайгашкан, анын функциялары абдан чоң муштулар. Токой экосистемаларынын 100дөн ашык экосистемалык кызматтары бар деп белгиленген. Ошондуктан токой жыгач, мөмө, жаңгак бербестен анын сууга, жерге, абага, аба ырайына, жанагы кандай бир жаратылыш курулуштарына болгон таасири абдан чоң деп дүйнө жүзүндө азыр өзгөчө климаттын өзгөрүшү менен Токой экосистемалардын абдан чоң маани берип келатышат да дүйнө жүзүндө. Себеби дегенде эгерде тармактардын көпчүлүгү ошол эле парник газдарын бөлүп чыгарса, ошол эле башка тармактар, Токой экосистемалар, Токой чарбасы тескерисинче ошо парник газдарынын бири, эң маанилүү парник газдарынын бирин, көмүркычкыл газын өзүнө сиңирип алат да. Ошону менен парник эффектисин азайтат атмосферада. Ошондуктан ушул экосистемаларды эске алуу менен биздин илимий өндүрүш Токой борборубуз ушундай маанидеги иштерди алып барат. Дагы бир мисалы үчүн ошо балким климатка байланыштуу нерсе, бул азыр жанагы сел, жер көчкү, кар көчкүлөрдүн көбөйүшү ошого да байланышы бар деген азыр ойлор бар да. Азыркы күндө бизде ошол тарапта дагы биздин сотрудниктер ушул мындай жумуштар алып барат. Кийин ошо сел, кар көчкү, жер көчкүлөрдү алар токтотпосок да кандайдыр бир күчүн азайтып, алардын санын азайтканга ошо Токой экосистемалардын мүмкүнчүлүгү бар. Бул мындай Кудайдан берилген мындай табигый курал да. Кыргызстанда Токой канча пайызды ээлейт жердин, канча жетишпейт, дагы канча тигип көбөйтүшүбүз керек? Азыркы күндө Токой чарбасынын маалыматы боюнча, Токой кызматынын маалыматы боюнча 6% тегерегинде азыр жаңы инвентаризация өттү. Донорлордун катышуусу менен ошол маалыматтар чыгыш керек. Бирок 1,2 миллион гектар Токой баскан аянтты ээлейт да. Бул деген республикасынын 6% тегерегинде да. Бирок мурда азыр пландар бар 9-10% чейин жеткирүү деген. Себеби дегенде айтпайм, согуш убагында абдан көп кыйылып кеткен болчу да. Карагай токойлор, арча токойлору абдан көп кыйылып, анан кийин ошон үчүн 47-жылдары Токой чарбасы, Токой тажрыйба станциясы түзүлүп, ошол токойлорду калыбына келтирүү иштери башталган. Ошо 47-жылдан бери 10%га чейин жеткире албайбыз, жетпей коюптур да, Себеби дегенде ал кезде 3%га түшүп калган. Токойлордун аянты 3,2% түшүп калган. Ошол кезде бирок дарактардын токойлорду билесиз, бул деген бат өсүүчү нерсе эмес. Анын жетилүү, мисалы үчүн эң бат дегенде теректер балким 30-40 десек, андай биздин карагай, арча токойлорубуз бул аз дегенде бир 80-90-120 жылда жетилди деген мааниге ээ болсок болот. Ошол эле арчабыз, алар миңдеп жашаган дарактарыбыз, ошону түшүнүш керек да. Кыйып алыш бат эле, бирок калыбына келтириш бул абдан жөнөкөй эмес маселе да.